Билим берүү министрлигинде иш кандай жүрүп атат? Мисалы жогорку окуу жайлары татыктуу адистерди даярдап чыгып атабы? Эми мына бир 2-3 жылга чейин бардык эле акча менен акча төлөп окууларым бүттү да. Бүгүнкү күнү эми окуу болуп, менин да балдарым окуйт. Аракет кылып окуп калдым. Кыргызстанда эле окушабы? Кыргызстанда окуйт. Анан көз салып турасыз да, кандай билим алып жатышат татыктуу? Эми билим алганы ар бир биринчиден өзүнүн балдардын өзүнөн. Ошол окуйм деген балдар өздөрү окуйт. Окубайм деген кишини кандай академикти алып келип окутсаң дагы окубайт да. Аракет ар бир балада болуш керек. Ошол үйдө тарбия, ата-энеси тарбияны берип, оку, жакшылап билим ал деп айтышыбыз керек да ар бир. Мугалимдерге ошол сабак берип аткандарга күнөөнү коюп, баягы бизде көп эмелер чыгып кетип атпайбы, мугалимдерди урушуп, талашып. Ошондой болбош керек. Наоборот, үйдөн биринчи ата-эне тарбияны берип, анан балдардын аракети болсо жакшы билим алат деген ойдобуз да. Мына жакында 4 университетке өзүнүн акчасын өзү мындан ары коротсун деп эркиндик бербедик, финансый эркиндик. Эми ушул жылдан баштап көрөбүз да кандай. Ушуга чейинкилерди билебиз да эми. Жакында эле мына комитет менен Айыл чарба институтунун, Кирниждин, башка институттардын материалдык базаларын барып көрүп келдик эми, мышык ыйлачтай эле. Ошон үчүн илимге аябай көп көңүл бурушубуз керек, университеттерге. Биздин мисалы дүйнөлүк рейтингге кирген университеттерден Манас университети эле болуш керек. Башка даже Славянский университет кирбей калды. Американский университет кирбей калды, уже кирдиби? Мен билгенден Манас университети эле кирди, бир эле университет. Анан билими жок. Билбейм, эми азыр жаңы келген министр образованиядан аябай чоң үмүтүбүз бар. Мунун баарын мектептерден башташ керек да. Мен жана айтып атпайм, китептерден башташ керек. Баардык Кыргызстан мектептеринде бир эле китепти окуш керек. Мисалы адабий китебин, башка автарлардын. Анан мамлекет өзү басып чыгарып китептери менен камсыз кылыш керек. Элдин баары айтып атпайбы, современный сонарий планшеттерге өтүш керек деп. Баардык эле мектептерде планшет болбой калышы мүмкүн. Свет жок болуп калышы мүмкүн. Интернет жок болуп калышы мүмкүн. Баланын көзүндө караш керек да. Ошон үчүн илимге быйылтадан баштап жанагы 4-5 университетке каржылык эркиндик бердик, эми ошолорду көрөбүз да кандай иштешет. Бирок мындай үмүт бар, себеби Кыргызстан убагында көптөгөн окумуштууларды чыгарганда. Бул саясий эрктен зависит этет да. Кудай буюрса президентибиз мына мектептерди эмне үчүн салып атат. Баштан ылдый жактан өйдө карай келишибиз керек. Бул оор маселе да, чынын айткандачы. Мисалы үчүн бизде билим берүү жагынан экспорт образование деген программасы бар да. Индиядан, Пакистан, башка мамлекеттен дагы келип коюп атат. Көбүнчө алар медициналык жактан билим алып коюп атат бизденчи. Бирок алар дагы байкап коюп атат да, бизге кайрылуу дагы келип коюп атат. Мисалы үчүн деңгээли өтө түшүп калды, сапаты өтө түшүп калды деп ошондой маалым келип атат да. Ошондуктан бизде жаңы келген министрлер өтө тез эле алмаштырып коюп атат. Сиз дагы байкап атасыз да. Мисалы үчүн тиги буга чейин иштеп коюп аткан билим берүү министри өзү аракет кылып, бирдеме даярдап коюп, эми кылайын десек, андан дагы алмаштырып койду. Мүмкүнчүлүгү чын эле айтканда өзү убакыт дагы жетпейт да. Азыр жаңы келген министр дагы ошон үчүн чуркап жүрүп, аракет кылып коюп атат. Ага мүмкүнчүлүгү берип коюш керек. Бир аз убакыт керек да, ооба. Албетте ар бир келген министр өзү эң жакшысынын билим жактан салым кошоюн деген ниет менен келет да. Ошого просто мүмкүнчүлүк бериш керек. Бирок биз азыр бюджет жактан дагы жакшы бөлүнүп коюп атабыз. Анан сапат жагынан дагы бир жакшы катуу суроо берип коюп атабыз. Мен ойлойм жакында албетте билим жагынан дагы кошумча аракет кылышыбыз керек да. Билим жаатында көйгөйлөр жок эмес. Көп материалдык техникалык база дагы аксайт. Жогорку окуу жайларда мен коррупциясы жок, жакшы билим бере турган саналуу эле университеттер бар. Менин пикиримде бул Америкалык университет, Американский университет Центральной Азии.
анан Түрк университети Манас, Ала Тоо, калгандары тилекке каршы. Кээ бир дисциплиналарда күчтүү, бирок жалпы жонунан көз чаптыра турган болсок, проблемалар, көйгөйлөр жок эмес. Ошолордун үстүнө иштеш керек. Кантип чечсе болот ошо көйгөйлөрдү? Сизде кандай сунуш, ой пикирлер бар? Эми кыска интервьюда аны так айта албайм да, анын үчүн чоң сунуштарды, изилдемелерди, айлык акысын көтөрүүдөн баштап принципиалдуу чечкиндүү кадамдар, материалдык техникалык база, эл аралык тажрыйбаны колдонуу. Кыска интервьюда аны толук кандуу айтыш кыйын го деп. Эң маанилүүлөрүн атап өтүңүз. Мен ойлойм, министрдин өзүнүн чечкиндүүлүгү керек. Анан мугалимдердин дагы өздөрүнүн чын ниети менен энтузиасттар дагы болушу керек. Муунду тарбиялайм, муунду өстүрөм деген, акчага кызыккан, зачет экзамендерин акчага бүтүргөн мугалим эжекелерден канчалык азыраак болсо ошончолук билим деңгээли өйдөрөөк болот. Билим берүү жаатында кандай баа берет элеңиз? Жогорку окуу жайлар бизден татыктуу адистерди даярдап чыгып атабы? Эми дүйнөлүк деңгээлге чыгыш же болбосо жана дүйнөлүк миңдикке жакшы вуздарга жана жакшы жогорку окуу жайларга кирүү оор болуп атат азырынча. Көптөгөн талаптарга, көптөгөн шарттарга албетте жооп бербейт биздики. Эми колдон келишинче адистерди чыгарып атышат. Талаптары, шарттары кандай бүгүнкү азыркы замандын учурундагы шарттарга да туура келбеши мүмкүн. Билим берүү министрлиги кандай иштерди аткарса алдыга жылуу болот эле? Сизде кандай ой пикирлер, сунуштар бар? Реформа жүргүш керек. Реформа албетте биз баягы союздук системадан акырындап четтеп атабыз. Мисалы, көп чет өлкөлөрдө ушул баягы адистик боюнча багыттагы билим берүү бул мектептен башталат. Ошол мектеп окуучусу өзү кандай, кайсы тармакка, кайсы бир адистикке бир көңүлү болсо же бир таланты болсо деп коебу, ошол жака бир багыт алып, ошону өнүктүрүп өрчүтсө бир жакшы адистер чыгат го дейм. Жогорку окуу жайлар боюнча аларды бир мындай окуу жайында болгон билимдин сапаты, анан окуу жайдын ичиндеги коррупция менен күрөшүш керек. Ошол окуу жайда окуп жүргөн студенттерди, мисалы медицина тармагын алсак, ошол саламаттык сактоо доктор болом деген студенттер жогорку окуу жайлардын саны абдан көп да, чоңоюп кетти. Анан бул өзүнчө эле бул дагы бизнес болуп калды да, жеке менчик университеттер, институттарды аябай көбөйүп, бирок сапаты аябай төмөндөп кетти. Анан биздин деле өзүбүздүн мындай менталитетибизде ар бир ата эне балама билим берем деп ошо жантылашып деген ошол жогорку жайдын рейтинги кандай экенин да билишпейт. Ошол рейтингдери боюнча, сапаттары боюнча атайын бир көз карандысыз, мен ойлойм, бир уюмдар бар да, ошол жактан биз баалаш керекпиз ошолордучу. Ошол баалаган критерийлер боюнча ата энелерге ошол бул мугалимдер, бул жогорку жайда деген билимдин деңгээли эми төмөнүрөөк деп, же биякта мугалимдердин сапаттары, билим берүү сапаты кандай деп, ошонун баарын деген критерийлер болуш керек. Анан бул дүйнө жүзүндөгү бар рейтинг системасы бар. Ошол системага биз да өтүш керекпиз деп ойлойм да. Эми арыздар көп келип атат да. Балама деген акыркы коюмду союп, акыркы жылкымды, малымды, айылдан чогулган каражатымды союп алып туруп, баламды жогорку окуу жайына окутсам, же жатаканасы жок, же жалган стипендиясы аз болуп атат. Анан тың чын эле жакшы окуган балам деген келечеги кандай болот деп кап болгон ата энелер көп болуп атат. Буну эми реформа кылабыз деп айтып атышат, бирок эң биринчи маселе бул мектептердеги китеп. Бул чоң биздин көйгөйүбүз, ошону чечиш керек. Анан жогорку жайлардагы коррупция маселесин, ушу мугалимдер тарабынан пара алынган маселеси токтой элек деп айтып атышат. Бизге студенттердин арызы боюнча стипендиялар да көбөйүш керек деп мен ойлойм, ага бюджет тарабынан караш мыкты студенттер үчүн. Анан сырттан, алыстан келген ошол биздин студенттерге жатаканалар маселесин да чечип бериш керек деп ойлойм да. Жогорку окуу жайларда көп эле жылыштар бар. Ал баланын өзүнөн да, окуучунун өзүнөн да бир чоң жоопкерчилик болуш керек, жана аракеттери болуш керек. Ошо окуйм деген студентке биздин жогорку окуу жайда мындай заманбап шарттар түзүлгөнбү? Эми кемчиликтер да бар, бирок бүгүнкү күндө ал кемчиликтерди толуктоо иштерин жүргүзүп атканын мен байкап көрүп жатам. Биз 2 мыйзам долбоорун өткөрдүк. Билим берүү боюнча эң чоң мыйзам долбоорунун авторлорунун бири менмин. Ошол жерде биз жанагы экономист менен юристтердин армиясын даярдаганды коюп,
профтех лицейлерге жанагы кесиптик окуу жайларга басым жасагыла дегенди демилгеледик. Ошондой эле аларга каржылык эркиндик берүү боюнча бир топ жетишкендиктерге биз бара алдык. Анткени юрист экономист болуп 5000 деп адамдарыбыз жаранда жаштарыбыз бүдөт дагы Россияга барып алып кайра келип атышат. Мен жанагы чач кыркканды, тамак жасаганды, машинаңды оңдогонду үйрөнүшүм керек экен деп туруп, жанагы биздин миңдеген юрист экономисттерибиз кайра жанагы кесиптик лицейлерге окуп атышат да. Ошон үчүн кесиптик лицейлерди каржылык эркиндик берип, аларды тапканын өздөрүнө берип, бир жакшы чоң мыйзам долбоорлорун кабыл алдык. Эми ошону өкмөттүн иштешин талап кылабыз.